Кыргызстанда жугуштуу эмес ооруларды эффективдүү башкаруу жана алдын алуу долбоору жана Жалал Абад областтык үй бүлөлүк медицина борборунун дарыгерлери областагы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө тегерек стол өткөрдү. Анда чылым чегүүнүн ден соолукка тийгизген таасири тууралуу видео роликтер көрсөтүлүп, маалыматтар берилди. Дүйнө жүзүндө көп учурда өлүмгө алып келүүчү оорулардын башкы себеби катары тамеки эсептелинет. Жылына 6 миллион адам чылымдын зыянынан каза табат. Аталган долбоор жыл сайын окутууларды өткөрүп, жерлерде жарандардын организминде канчалык деңгээлде ИС газы бар экендиги тууралуу текшерүүлөрдү өткөрүшкөн. Жыйынтыгында эркектердин 48,2%, аялдардын 2,7% тамеки чеге тургандыгы аныкталган. Андыктан бул багытта олуттуу чараларды колдонуу зарылдыгын адистер белгилешет. Смокалайзер менен алардын кимиси чегет деп сурап, өпкөсүндө канчалык ис газы зыян болгон экен деп смокалайзер менен өлчөп, көрсөтүп, түшүндүрүп бергенде кээ бирки чеккендер, мен ис газы өпкөмдө ушунчалык ис газ бар бекен, мен да таштабасам болбойт экен деген ойдо жакшы ой менен кетишип, барып өзлөрүнүн эмгек коллективдеринде биз өткөн семинарды өтүп беришти. Биз мектепке келип ушундай маалыматты берип кеткенден кийин бизде менде ушу 24 жылдан бери чегип жүрчүмүн дейт да. Анан эми мен ушу таштадым. Ошол дискиңе мага подарок этчи, мен да досторума, туугандарыма ошол дискти көрсөтүп, кандайдыр бир ушуларга жардам бере аламбы дегенден ошол эменерди берип жибердим да, дисктердичи. Мен ошол агайдын директордон 24 жыл чегип жүрүп, ушул биздин маалыматтан кийин ошол сигаретти, тамекини таштаганына мен өтө кубандым да.